Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ең қымбат мушкер Хабиб туралы 12 факт. Россиялық мушкер Хабиб Нурмагомедов дүйнөнү дүңгүрөтүп турган чагы. Беделдүү UFC уюмунун чемпиону жөнүндө спортко кызыкпайм деген адам дагы билет. Нурмагомедов UFC уюмунун жалпы рейтинги боюнча 2-орунда турат. Аталган уюмдун тарыхында эң көп гонорар ала турган спортчу. Ал ушул жылдын 8-сентябрда Абу-Даби шаарында америкалык мушкер Дастин Порьени жеңип, чемпиондук титулун сактап калды. Сыйакы катары ага UFC тарабынан $6 миллион берилери кепилделип, бул рекорддук сумма экени айтылган. Бүркөт Кайман атын алган мушкер Актогондо бир дагы ирет жеңилген эмес. ММА боюнча 28 беттештин жеңүүчүсү. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги Хабиб Нурмагомедовдун спорттогу жолуна, ийгиликтерине, үй-бүлөсүнө жана башка учурларына кененирээк токтолмокчу. Хабиб 1988 жылы 20-сентябрында Дагестандагы Сильди айылында туулган. Улуту Авар. Атасы Абдулманат Нурмагомедов эркин күрөш жана самбо боюнча Украинанын чемпиону. Атасынын агасы Гужурмен самбо боюнча дүйнө чемпиону. Тайкеси эркин күрөш боюнча спорт чебери. Хабиб иниси Абубакар менен 5 жашынан тарта атасынын колуна машыга баштаган. 2001 жылы Хабибдин үй-бүлөсү Махачкалага көчүп келет. Атасы ал кезде Гужурмен самбодон машыктыруучу болуп турган. Хабиб эркин күрөш менен машыккан. Ал бир ирет кассетадагы эрежесиз уруштарды көрүп, бул спортко кызыгуусу артып баштайт. Бирок атасы күрөштү дагы үйрөнүшү керектигин айтып, самбо жана дзюдого берген. Сыягы учурда күрөштөн камчы салдырбай тургандыгы да ушудан болсо керек. Аюу менен алышып. Хабиб 2018 жылы алгач ирет UFC уюмунун чемпиону болгондон кийин социалдык тармактарда анын кичинекей чагында аюунун мамалагы менен алышкан видеосу тараган. Видео 1997 жылы спортчу 9 жашар кезинде Махачкалада тартылганы белгилүү болгон. Атасы Абдулманат Хабиб өзүнүн оор жана тумшук кабы жок мамалактан коркпой күрөшкөнүн айтып берген. Маалымат булагы элдик медиа.